Кыргызстандын мурдагы экономика министри Темир Сариевди УКМК кайрадан суракка чакырды. Бул тууралуу өздүк булактар билдирди. Маалыматка караганда, мурунку атка минери буга чейин Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иштерине байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында сурак берет. Белгилей кетсек, жылуулук электр борборундагы кырсыкка байланыштуу 4 кылмыш иши козголуп, ушул эле иштин алкагында коррупция беренеси боюнча 7 атка минер камалган. Алардын арасында Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурунку башчысы Айбек Калиев, электрлик станциялар АКынын мурунку башкы директору Салайдын Авазов бар. Андан сырткары экс-премьер-министр Сапар Исаков, экс-энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, мурунку өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев, Бишкектин экс-мэри Кубанычбек Кулматовго жемкорлук айыбы тагылып, камакка алынышкан. Учурда бул көрүнүш боюнча социалдык тармактарда кызуу талкуу жүрүп, жарандар тарабынан ар кандай пикирлер айтылууда. Анда аларга токтолсок. Сооронбай Жээнбеков жакшы иштеген үчүн аларга сот ишин козгоп жатат. Эгерде алда ушулардай болгондо, андай кылбай эле чогуу жейт болчу. Урматтуу кыргызстандыктар, Темир Аргимбаевичте эч күнөө жок, табышпайт дагы. Жеке мен энергия ишини иштин көзүн билген такылдатып иштеткен жетекчи катары билем жана үй бүлөм менен колдойм. Жеткен коррупционер ушул адам, жеткен куу адам, жегич адам. Камаш керек дагы анын мамлекеттин казынасына кайрадан кустуруш керек. Албетте, коррупцияга малынган жарандар статусуна карабай жаза тартыш керек. Бирок алардын күнөөсү мыйзам чегинде далил болушу керек. Андан тышкары бийлик экономика тармагын, соттор жана күч структураларды реформалоо боюнча реалдуу иш-чараларды көрсөтүш керек. Сыриев элге эч жакшы ою жок. Эл душманы, ууру. Буну да камаш керек. Байлыгын алып 20 жыл минимально бериш керек.